Ош шаарындагы Нариманов атындагы мектепке Кыргыз Республикасынын президентинин милдетин аткаруучудан компьютерлер тапшырылды. Бул тууралуу Ош шаардык мэриясынын басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка караганда 31 декабрда номер 7 мектеп гимназиясына Кыргыз Республикасынын президентинин милдетин аткаруучу жана жогорку кеңештин төрагасы Талант Мамытовдон 10 компьютер, 2 принтер жана интерактивдүү доска берилген. Жабдууларды тапшыруу аземине Ош шаарынын вице-мэри Эмиль Шадыханов катышып, убадаланган техникаларды тапшырган. Аталган техника декабрь айынын башында Талант Мамытовдун катышуусунда ачылган мектептин жаңы имаратында окуучуларга ыңгайлуу шарт түзүп берүү максатында айтылган. Мектептин директору ыраазычылыгын билдирип, мектептин окуучуларынын билим сапаты байкалаарлык жогорулай тургандыгына ишендирип өткөн. Булак Кыргыз Today KG. Балбак Төлөбаевдин жардамчысы жетекчи болуп көтөрүлдү. Борбор калаадагы Газпром балдар үчүн ден соолукту чыңдоочу спорт комплексине жетекчи жана орун басар дайындалды. Бул тууралуу мэриянын маалымат кызматы кабарлады. Спорт комплексинин жетекчиси болуп Ишенбек Дүйшеев дайындалса, орун басары спортчу Дастан Шаршеев болду. Ал буга чейин мэрдин милдетин аткарган Балбак Төлөбаевдин жардамчысы эле. Эми шаар башчысынын убактылуу жетекчисине Максимилиан Пагиба жардамдашат. Тиешелүү жарлыктарга Балбак Төлөбаев кол койгон. Булак Назар News KG. Атамбаев чукугандай тапкычтыгы менен Сокенин маселесин чечкени калыптыр. Өткөн жумада Сооронбай Жээнбековду боксакка теңеген Алмазбек Атамбаевдин түрмөдөн жазган каты коомчулуктун бүйүрүн кызытты. Купкана жазыптыр дешип, көпчүлүк катмары биринен сала бирине айтышып, Алатоонун ичине аңыз болуп кетти. Куйкум сөзүн чукугандай тапкычтыгын коомчулук сагынып калыптыр. Маселенин төркүнүнө келсек, ал катта Атамбаев эски досунан өч алууга кызыкпаганын билдирген. Бирок түрмөдөн аны менен сүйлөшкөн адамдын баамына караганда тамаша али алдыда экен. Атамбаев ооруканага которулуп, эң оболу ден соолугун чыңдап алса, андан кийин Сокенин маселесин чечээрин эшиттик. Күтүүсүздөн сокку жасап турары, маал менен кан ойноткон билдирүү, маектерин берери, аягына барып түрмөгө тыгаарын ишенимдүү булак айтып берди. Бул жагынан Атамбаев эч шек санабай кылмыш иштерин өзү көтөрөөрү ыраспы. Эмесе биз капастагы кабыландан мындан арыда маалымат алганга аракет кылмакчыбыз. Булак Азия News кезити. Малды тышкы өлкөгө сатууга уруксат берилди. Буга чейин тирүү малды жана айыл чарба өндүрүмүн чет өлкөгө экспорттоо боюнча киргизилген чектөө бир жумага алынып салынды. Бул тууралуу айыл чарба тамак аш өнөр жайы жана мелиорация министрлигинин маалымат кызматы билдирди. 19 ноябрдагы өкмөттүн токтомуна ылайык малды жана айыл чарба товарларынын айрым түрлөрүн экспорттоого тыюу салынган. Ал эми өкмөттүн 2020 жылдын 30 декабрындагы номер 638 токтомуна ылайык мурда кабыл алынган документке өзгөртүүлөр киргизилди. Анда өлкөдөн чыгарууга тыюу салынган өндүрүмдөрдү 2021 жылдын 8 январына чейин экспорттоого жол ачылганы маалымдалат. 2020 жылдын 19 ноябрында кабыл алынган токтомдун жардамы менен эт, май, жумуртка сыяктуу биринчи кезекте керектелүүчү азыктардын баасын төмөндөтө алдык. Тыюу салуу боюнча бир нече жолугушууларды өткөрдүк. Мурда алынган маалыматтарды дагы бир жолу тактадык. Ишкерлер чет өлкөлүктөр менен мурдатан түзүлгөн келишимдеринин аткарылбай калганын айтышты. Ошондуктан биз аларга бир жумалык коридор ачып бердик. Ал эми жүгөрү экспорттоого тыюу салынган товарлардын тизмесинен чыгарылды. Себеби анын көлөмү расмий маалыматтарга караганда 100 эсеге көп экен. Бул нерсени ассоциациянын өкүлдөрү тыюу киргизилгенден кийин билдиришти. Эми алар маалыматтарды жашырбай ачып көрсөтүү керектигин түшүнүп калышты, деп билдирген министр Тилек Токтогазыев. Булак Назар News KG. Өмүрбек Субаналиев генерал 16 президенттикке талапкер Садыр Жапаровдон башкасы Райым Атраимов менен Камчы Көлбаевдин атын ачык атоодон коркуп жатышат. Бизде кылымдын кылмышы деп атоого татыктуу эки кылмыш бар эле. Биринчиси КМТөл Азиз Батукаевди коррупциялык жол менен түрмөдөн бошотуп жиберүү. Экинчиси Райым Атраимовдун коррупциялык кылмыштары Кыргызстанды дүйнөгө күлкү кылды. Бул кылмыштарды жасагандар жазаланууга тийишели. Азиз Батукаев боюнча жалгыз эле Атамбаев эмес, ага катышкан бардык чиновниктер тергөө менен кызматташканына карабай узак мөөнөттөргө түрмөгө камалышы керек деп билдирди Кыргыз Республикасынын Коопсуздук кеңешинин катчысынын экс орун басары генерал Өмүрбек Субаналиев эмнеге телеберүүсүнө катышып жатып. Азыр жаңы бийлик Райым Атраимовду кармап, бир эле эпизоду боюнча 2 миллиард сом төлөтүп алды жана мыйзамдагы ууру Камчы Көлбаев
Коля Киргизди камакка алды. Ал азыр абакта олтурат. Буга чейин президенттер Алмаз Атамбаев менен Сооронбай Жээнбеков муну жасай алышкан эмес. Ал эми Садыр Жапаров 20 күн эле президенттин милдетин аткаруучу болуп иштеп муну жасады. Азыр президенттикке талапкер болуп кетти. Эгер президент болуп шайланып келсе, ал коррупцияга каршы күрөштү ишке ашырат деп ойлойм. Ал эми калган 16 президенттикке талапкер коррупция менен уюшкан кылмыштуулукка каршы күрөшмөк тургай. Азыр агитация учурунда эл алдында Матраимов менен Коля Киргиз Камчы Көлбаевдин атын ачык атоодон коркушат. Анткени алар менен табакташ болуп калышкан. Анан кантип коррупция жана уюшкан кылмыштуулукка каршы күрөшүшөт. Ошол эле Абдил Сегизбаев, Каныбек Иманалиевдер да ооз ача алышпайт, деди генерал Суаналиев. Булак Кыргыз Today KG. Токтогул Какчекеев, Серепчи. Шайлоодо утулгандар чыр-чатак чыгарышат. Чет мамлекеттин атайын кызматтары Кыргызстанга каршы чалгындоо иш-аракеттерин жүргүзүп жатканын Камчыбек Ташиев айтты. Мындай ишке кайсы мамлекеттер жана эмне үчүн кызыктар болушу мүмкүн? Ташиев чалгындоо кызматтагы билерман болсо далил менен айтышы керек. Ким дос, ким кас экенин эл билиш үчүн. Бирок Кыргызстан дарамети жок өлкөгө айланганы белгилүү болду. Буга өч төңкөрүш Сооронбайга Шариман деген каймана ат коюу, аны парадка жолотпой жолго салгандар биздин мамлекетте кимдин ким экенин билдирип жатат. Чалгындоо иши ар бир өлкөдө бар. Биздин мамлекетте азыр байгеге түшкөн өлкө катарында айтсак болот. Мына ошол байгеге жетүү үчүн саясий партиялар жутунушуп, алардын жактоочулары, чет мамлекеттеги демократтар аталары пул беришип, бийликке түртүп жатышат. Динчилдер, кылмышка аралашкандар да аралашып калышты. Эми биздин жагдайды АКШ, Туркия жана кошуналар көз ирмебей байкап турушат. Шайлоодон кийин өлкөдө абал туруксуздашып кетиши мүмкүн дешүүдө. Адатта андай абал болсо, аны жөнгө салуунун туура жолдору кандай жүрөт? Шайлоодон кийин утулгандар чыр-чатак чыгарышат, соттошот, элге кайрылышат. Бирок президенттикке талапкер Садыр Жапаров айтпадыбы? Эгер шайлоо туура жүрбөсө, анда 4-чү революция болот деп. Демек, жаңжал командасы даяр. Чек арадагы жана улуттар аралык коопсуздукка коркунуч туудурган жагдайлар жокпу? Эки жолу кырылыш уюштургандар кантип эле мындай жолдон баш тартышсын? Бир кемчилик, ошол уюштургандардын баарын таап 20-30 жылга камаш керек эле. Алар дагы эле бийликти алууга даяр турушат. Атамбаев менен Жээнбековдун тиреши тууралуу да оюңузду айтып өтсөңүз. Жээнбеков 24 жыл бою Атамбаев менен дос болуп, бирге партия жолун жолдогон. Анткени Жээнбеков Ошто губернатор болуп өзүн көрсөтө алган. Биздин мамлекетте Кокон хандыгынан бери тирешме илдет болуп калган. Мына ошонун айынан сакалдуулар, көкүлдүүлөр легендарлуу парламентте тирешүүнү жоюш үчүн түштүк-түндүк кезек менен президенттик такка отурсун дешкен. Атамбаев алдын ала эле кетээрин элге айтып, бийликти тынч өткөрүп берди. Келишим жол боюнча бийликке түштүктүн кулуну келмек болчу. Алардын арасында ишенимге татыган Жээнбеков эле. Мына ушул келишимдин аркасынан Жээнбеков президент болгон. Ал эми Бабанов ушундай келишимдин айынан четтеп калган. Мен КСДПнын съездинде Жээнбековду президенттикке колдоосун жарыялаганда катышкам. Ошондо Атамбаев иниңди бир өлкөгө элчи кылып же бөлөк кызматка жылдыр деген. Анткени агасы президент, иниси төрага болсо катуу сынга калаары эскертилген. Анан мындай сунуш аларга жакпай калган. Булак Азия Ньюс газети.